Салам достор, менин каналыма куш келипсиздер. Бүгүн сиздер менен жасалышы жөп-жөнөкөй болгон аябай жумшак печеньяларды даярдайбыз. Дамы коржиктин дамына окшоп кетет. Сиздер үчүн кызык болсо, анда видеону акырына чейин караңыздар. Биздин чуңкур идишибизге 200 граммдуу холодильниктен чыккан катык сливочный маслону кыргычтын кичинекей көзүнөн өткөзүп чыгабыз. Колубузга жабышпашы үчүн бир аз ундап алабыз. Ушундай кылып баарын өткөзүп алабыз. Эми ун менен жакшылап аралаштырып чыгабыз. Унубуздун ичинде бөлтөкчөлөрү калбашы керек. Бизде ушундай масса пайда болду. Эми 2 жумурткабызды кошобуз. Андан кийин кашык менен же болбосо силиконовый лопатка менен жакшылап аралаштырып чыгабыз. Бир аз аралаштырып алгандан кийин сахарды кошобуз. Кичинекей кашык менен сода, үйдө даярдалган айран, магазинден деле алып колдонсоңуздар болот. Сода айранда эригендиктен ушундай алып айранга кошуп аралаштырсак, ушундай көбүрүп чыкканда кошобуз. Бир аз аралаштырып чыгабыз. Эми калганын колубуз менен жууруп алабыз камырды. Бир аз кол менен жакшылап аралаштырып алгандан кийин столдун бетине камырыбызды төгүп алабыз дагы. Столдун бетинде бир аз чөйрөйбүз. Бизде ушундай жумшак камыр келип чыгышы керек. Пакетке же болбосо башка нерсеге салып, бир 10 минутта тыныктырып коюп алабыз. Тыныткандан кийин биздин духовкабыздын табагын алып, майлап чыгабыз, жабышып калбаш үчүн. Эми камырыбызды алып, колубуз менен жайып чыгабыз. Камыр аябай жумшак, аябай сонун болгондуктан жайыш оңой эле болот. Нандын көлөмүндөй кылып жая беребиз, тоголок кылып, катуу калың кылып койбоңуздар. Бул өзү сода кошулгандыктан бышып жатканда өзү деле көтөрүлөт.
мына ушундай кылып жайып алгандан кийин биз вилка менен бетине узор түшүрүп чыгабыз. Ушундай кылып вилка менен бетинен басып сүрөт салып чыгабыз бетине. Кызып алдын ала духовкабызды жандырып коебуз 180 градуста. 30-35 мүнөттө бышып чыгат, бети өзү кызарып бышканда даяр болот. Андан кийин жумуртканын сарысы менен бетине шылап коебуз. Эми кызып турган духовкабызда бышырып алабыз. Мына биздин печеньебиз бышып чыкты. Эми өзүбүз каалагандай кылып кесип алсак болот. Мен 4 бурчтуу кылып кесип чыктым. Караңыздар, кесилип жаткан аябай жумшак болуп кесилип жатат. Үй бүлөңүзгө дагы сөзсүз жагат деген ишенимдемин. Ушул рецепт менен бышырып көрүңүздөр. Чай менен ичкенге аябай жакшы, балдарыңызга дагы сөзсүз түрдө жагат. Комментарийга сөзсүз ой пикириңизди жаза кетиңиздер. Мына аябай сонун болуп бышкан, жумшак болуп. Дагы алдыда менден кандай рецепттерди көргүңүз келсе, ошолорду жаза кетиңиздер комментарийге. Кандай тортордун рецепттерин көргүңүз келет. Менин каналыма сөзсүз түрдө подписация болуп коюңуздар. Алдыда көптөгөн рецепттерди чыгарамын. Сиздер менен болгон Жайнагүл. Барыңыздар менен жаңы рецепттерде көрүшкөнчө саламатта болуңуздар. Аябай жумшак. Абдан